Карагулжадагы Таштак участкасына да сел түшкөн. Могол каналындагы суу түтүгү кум шагылга толуп, сууну бөгөп калган. 26-жол тейлөө ишканасынын техникалары суунун нугун башка жака бурганга үлгүргөн. Жаранды коргонуу кызматы кырдаал менен жеринен таанышты. Жергиликтүү тургун катарын айлап өткөнсөң. Жок, бул каналга карайт экен да. Аталган аянт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел кооптуулугундагы тилкеси катары 1997-жылы катталган. 2021-жылкы кырсыктан кийин андагы 16 үйдү көчүрүп чыгуу боюнча корутунду чыккан. Мамлекет тарабынан коопсуз аймактан жер тилкеси да берилген. Бул жактагы тууган уруктар көчпөсө макул. Биз көчөлү. Мамлекеттен жардам керек. Анан айтып эле калбай, ушул бир аягына чыкса жакшы болот эле. Келет башка бар эле келип атат. Эч бир тыянак чыкпай атат. Көчүп чыгууга карманча каршылыгын билдирип, өзүнүн гана эмес, жакындарынын өмүрүн тобокелге салып отурган жарандар да жок эмес. Бирок адам өмүрү кымбат да. Билебиз, бирок бул биздин үйлөргө мына сай менен тола келсе да үйлөргө тийбейт. Сарайларга тийиши мүмкүн. Ош облусунун аймагында дал ушундай сел көчкү кооптуулугундагы 316 участка бар. 2,5 миңдей жаран жашайт. Бул жерде көчүрүү боюнча жергиликтүү бийлик баягы өзүнүн жер тилкесин деле берген. Бүгүнкү күндө ошо жер тилкени алганыбыз менен ушул каражатыбыздын жоктугунан көчө албайбыз, бара албайбыз деп туруп отурушпайбы? Ошондуктан бул жагында биз карап көрүү боюнча маселени тиги жерге көтөрөбүз. Бирок бүгүнкү күндө баягы элдин коопсуздугу биринчи орунда, ошондуктан биз жергиликтүү бийлик буну көчүп чыгуу боюнча талапты коюп атабыз. Сел Өзгөн районунун Жазы, Төрткөл, Кароол айыл аймактарында да жүргөн. Мырзаки айылы көбүрөөк жабыркаган. Селдин кесепеттерин жоюуда айылдыктар тийиштүү кызматтарды күтпөй ашар ыкмасына өткөн. Жаштары каражат топтоп, жеке тараптардан суу сордургучтарды алып келсе, улуулары тамак ашын белендеп дем күч берип турушат. Эми бул Кудайдын сыноосу, жараткан Алла жакшылыктарды буйрсун, өлүм, жамандык жок экен. Эми бу баткакты тазаласа болот. Сыргабай Абдыжапаров карыянын үйү селкананын жанында жайгашкан. Тургун кооптуу аймактарда дамба, селкана, канал курган компаниялардын буга чейинки жумуштарына да баа берүүчү убакыт келди дейт. Кесиби боюнча физик карыянын айтымында Могол каналында курулган селканада мүчүлүштүктөр бар. Ушунчалык акча бөлүнүп атат. Мурун деле бөлүнүп келген. Эми өз нугунда жумуш албай, жолдон жанагы кусуризация болуп атпайбы? Ошолор жеп коюп азыр кусуп атышат. Ошолордун кесепети азыр элге тийип атат. Мынабы кыянды 94-95-жылы баштаган. Дамбаларды мындай бурулуп, как аны регулировать эткен дамба болчу эле. Төз гана ушу сайга түшүп кете турган. Аны үчүн бир үйлөрдү тандап, ушунун багытын. Ошол үйлөрдү көчүрүш керек дагы, төп-төз сайга түшүп кете турган. Урушлоо жасаш керек. Селдин кесепеттерин жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары техникалар тартылган. Тактоо жумуштарынан соң жол, көчө ичин бөгөп турган шагыл таштарга кошумча күч тартылат. Нокаттолду, Баткенде, Таласта болуп атат. Биздин техникалар ошол жерлерде иштеп атышат. Бирок чындыгын айтканда баарына бир убакытта жетиштүү кыйын. Бирок ошол эле биздин жаранды коргондун мыйзамында айтылган ар бир кызмат жаранды коргоого кызматтарды ошол каралыш керек. Техникасы, маселен жол транспорттун техникасы, же болбосо айыл чарба министрлигинин же башка кызматтардын, башка ведомстволордун техникалары милдеттүү түрдө тартылат. Ал арада мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун инспекторлору жеринде иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Турак үйү жабыркаган кардарлардын арыздары кабыл алынууда. Мына камсыздандырылган үйлөргө биз толугу менен алардын канча залал келтирсе, ошонун бардык акчасын, чыгымын, кайтарамчылык акчаларын төлөп беребиз. Мына ошо президенттин жарлыгынын негизинде азыр 300 миллион акча сомго көтөрүлүп атат. Келечегинде ушу миллиард сомго жетет деп атабыз. Ош облусунун аймагында Чоңалай районунан башка 6 районго өзгөчө кырдаал режими кирген. Акыркы 3 күн ичинде жүргөн селдин кесепети жалпы 500дөй турак үйгө тийди. Сел агызып кеткен унаанын айдоочусу каза болду. Миргүл Бокошова, Азан Бузриков, Ала Тоо 24, Ош облусу. Туура эмес чечим. Мына айыл полный болуп атат. Бопту, сиз ага ыраазы эмессиз буга. Эмне кылдайсыз азыр буякта? Эмне? Кайсыны? Бул жактада сел келсе. Сел келсе, мына жерде эле кичине тазалап коюш керек. Каерде? Мына сел мына башка үйлөргө кирген жок. Жок, тегетен түшөт да, ана үстүнөн Ооба, түштү.
Нече гана көбүрөөк түштү да. Быйыл келбесе эмдиги жылда Былтыр деле келген жок. Эми быйыл гана келди да, мындай көп келген жок. Азыраак эле келчү эле өзү баш ал жерден эле келет. 10 майда келди. 21-жылы мен келип лично ушул жерге келип кеткен. Ооба. Ошондо ушул жерден эметип биз кортунду эметпей, анан бирөө эметип калып Бишкектен алып келип көргөздү да. 14 үй бар. Бешөөнө жолдун боюнан берилиптир, адан кийин. Үй эмес, мен үйүм төштө турат. Сен мынакта турсаң, эмнеге чыгарып атат деп. Мына Жер эч ким алган жок. Аналардын үйүнө деле барбайт. Жер экөөлө макулдук берген. Кол коюп берген. Хорошо, аны болуптур. Ал жер бөлүү маселеси, силер аласыңар, албайсыңарбы? Ал жергиликтүү бийлик менен мына айыл өкмөт менен чечесиңер да, биринчиденчи. Эгерде кооптуу болуп турган болсо, биринчиден биз силерге беребиз, сунуштама эмечи, алдын ала мындай кооптуу жер депчи. Силер өзүңөр чечесиңер. Анан биз азыр силердин үйүңөрдү эле бузуп, жагындар кылгандай жерибиз жок. Биз силерге маалымат беребиз. Бардыгын алабыз. Бирөө төштө турат. Төшкө жетпейт деле. Эскертүү берип, мындай бизден эме бар, силер кооптуу, мына участкага кооптуу деп беребиз. Анан жогору жакта 2 үй бар, аларды деле пастта. 25 метр. Мындай да. Аксакал. Түшүнүп атам, силер жергиликтүү бийлик ушул жерде жашайсыңар, жашоочуларсыңар. Эми сиз адис эмессиз да. Кокс, адистер келип неме кокс ошол айтат. Кортуңузун чыгарып берет. Адис келип. Адистер кандайча чыгарып койду билбей деле калды. Бизге деле айткан жок. Айыл айткан жок. Айыл башчы деле айткан жок бизге. Соңда ал жактачы. Мына наркылар нар жагына курдум. Селден. Булар полный куруп тур. 20 метр, 15 метрден жерди 1 метр казып чыгышты. Ар бири казып чыгышты. Нурбайка, мен дагы айтып коеюнчу. Биз менин үйүм мынан эң башында. Ошонто 14 үйгө киребиз. Бул жерде балдар эмчесин балдары бар көргөн. Айыл өкмөтүбүз бар көрдү, айыл башчыбыз, жер адистери бар көрдү. Эми бул жерде азыр албагандар албасын, макул. Ар кимдин өзүнүн иши да. Бирок бизге чек берилди. Айыл өкмөтүбүз турат, берди. Биз алдык. 1 ай болду. Бирок бул ал жака көчөлү десек каражатыбыз жок болот. Эми бул жерде элдики жол болуп атат да маселе. А биздики үй болуп атат. Азыр барып көрсөңүз, үйгө шагылымда жөлөнүп турат. Менде видеолор бар. Айыл башчы, айыл өкмөт барып көрдү 3 күндөн бери. Биз көчөлү деп атабыз. Жерди бошотуп берели. Бирок каражат жок болуп атпайбы ал жака. Ошону мамлекеттен бир аз пайызда кредит берсе бизге, биз бекер эмес, төлөйлү узак мөөнөттө. Биз көчүп чыгып кетейин деп атабыз. Мен 3 күндөн бери уктай элекмин. Бала чакам дагы эмне болот? Алдыбыздан келет. Губернатор угуп койсоңуз, алдыбыздан келет. Аркабыздан да келет. Биз ортодо калдык да. Айыл өкмөтүбүз барып атат, айыл башчыбыз көрүп атат. Өмүрбек жер адистер күндө ошол жерде. Сүрөттөр, видеолор бар. Биз көчөлү. Ичине бизге каражат керек. Эми толук бүтүргөнгө эмес, кандайдыр мамлекеттен жардам. Мына орозалга кредит дейт, ошо узак мөөнөт саналып ошол кайсы маселе кандай болсо. Суда карасаңар, биз МЧС бизде анда каралган эмес, мыйзам чегинде айтып коелу. Суда да жок, азыр 15-жылдан бери андай маселе жок. Токтотуп койгон. Жергиликтүү бийлик ошо жер маселеси, үй маселеси, турак жер боюнча стеризм чечишиңер керек да. Эми ошол бизде эртке айыл банктар бар. Ошолор эми ушундай шартты сунуштасак макул болобу деп ошондо да ошон үчүн Нурзат сизге да кайрылып коммерческий багытта гана берет да, ошол пайызы кичине кыйын болуп калат булар. Жок, проценти 18 Эме алып көрүш керек. Варианттарын карап көрүш керек. Ошону чечип бербейчи, биз ошол үйдү бошотуп чыгып кетели. Биздики алдынан да аркасынан да келет. Ипотека берилет. Кандайдыр бир жеңилдик болсо болду бизге. Өзүңүздөр министрлствого ошондой маселе менен кайрылсаңыздар болбойбу? Ушундай аз камсыздуулар эми негизинен аз камсыз. Ипотека каралып эле атат. Ошо ипотека азыр билесиз да, көп кабаттуу үйлөрдө азыр башка. Жок, ошондой участокторду прямо алып коммерческий банктар менен гана чечиш керек да. Вариант карап көрүш керек. Эми туугандар мындай. Эми өзү көрүнүп турат жер кооптуу экенин. Адамга эң биринчи бул адамдын өмүрү кымбат баарыбызга. Ошондуктан биз сиздерге кээринен келип аткан жерибиз жок. Акимдер, жергиликтүү бийлик бизге ошол жерден жеткизип атты. Мондай маселе бар. Муну тазалап койдук элек, мына арыкты кайра чайкап салды. Техника бер дегенден кече техникада бөлүп бергенбиз. Бүгүн мынакей министрдин орун басары менен атайын келип атабыз ушул жерге барып, элдин ал акыбалын билеличи деп. Ана мына келгенибизде бир көргөн кишиге эле көрүнүп атат кооптуу жерде жашап аткан экениңерди. Анан эми мен да бир жолу айта алайын, эгерде мына кесипкөй адамдар келип туруп бул жерден көчүш керек десе, көчүшүңөр керек. Эртеңки тиричиликке карап отуруп, эртең бирдеке болуп кетсе, билесиңер, климат өзгөрүлүп аткан убакыт.
Ошон үчүн биздин тилди уккула, анан бирин-экин маселеңерди участок дегенден кийин, участоктон кийин жана ипотека деген маселелериңерди биз жогору жактар менен дагы сүйлөшүп көрөлүк. Макулбу? Тилди угушалыкпы бири-бирибиздикине? Ошону эми биз көчөлүп кетсек каражатыбыз жок болуп атпайбы? Ошо ипотека деген ошо каржы маселеси. Азыр каржы ипотека менен ошо банктан сиздерге насыя берет деген сөз да. Только анын маселеси азыр барсаңыз да берет ипотекага, бирок маселе үстөгүндө болуп атат да. Ошону сурап атасыздар, жеңилдетилген деп. Биз ошо жагын карап берели деп атпайбызбы, ошо суранып. Макулбу? Эми буларда негизинен 1 жылда баягы 3 айда да эми кышка чейин алып чыкканга карап. Ошол суу басып атса чайпай ачка калды деп көтөрүп келдиңиз. Ооба, курсактары кантип баарын суу каптап кеттир, үйлөрүнүн ичинен бери каптаптыр, өздөрү сыртта калышыптыр. Ошого анан тамак алып келдик эле, кабар алып. Эң чоң кудабыз булар. Эжеге бер. Şöyle tartı.